бекитилген кеңештин төрагалары, төрайымдары, ошондой эле жаш уюмдардын жетекчилери Чүй облустук администрациясында президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштобаеванын төрагалыгы алдында жыйын болуп өттү. Иш-чарага райондук администрациялардын, шаардык мэриялардын өкүлдөрү, жаштар уюмдарынын лидерлери жана активдүү жаштар катышты. Көрүп айтып атам да, барып балдарын ошо центрге ата-энеси Жолугушууда 3 маселе каралды. Чүй облусундагы жаштар тарабынан аткарылган иштердин жыйынтыгы, жаштардын 2025-жылга карата пландары, аймактардын жаштар уюмдарынын өкүлдөрү өз аймактарында аткарылган иштер боюнча отчет беришти. Биздин эң жемиштүү ишибиз бул билим центри интеллектуалдык өнүктүрүү борбору болду. Азыркы күндө 2021-жылдан бери окутуу борборду иштетип, бүгүнкү күндө жалпы 10 мугалим жана район боюнча алганда 100 окуучуга билим берип жатабыз. Эң башында Кемин шаарында эле иш алып барып жатсак, азыркы күндө район ичинде 10 айыл аймагында ачтык биздин борборубузду. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюмдары тарабынан тыгыз бизге жардамдар болот жана Кемин райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан бизге биз менен биргеликте иш алып барып, келечекке койгон пландарыбыз бар. Дагы да болсо ошол жаштардын өнүгүүсү, мамлекетти бузуучу эмес, мамлекетти куруучу инсандардын катарында болуусу үчүн иштерди кыла беребиз. Катышуучулар жаңы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча идеяларын сунушташты. Жыйында жаштар форумуна даярдыкта негизги тема катары каралды. Бул форум жаш лидерлер үчүн тажрыйба алмашуу жана биргелешип иш алып баруу мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Есть дебатный клуб, в котором ребята обсуждают разные. Бүгүнкү жыйында жаштар арасында көтөрүлгөн маселелер ар бир айылдан, ар бир багыт боюнча маселелер көтөрүлүп, бүгүн жаштар арасынан жакшы сунуш пикирлер түштү. Ошондой эле билим берүү багытына бүгүнкү өспүрүм балдарыбызга көңүл буруу максатында, ошондой эле ата-энелерди ар бир балага көңүл буруу, биримдикке алып келүү, жакшы өнүгүү жыйынтыктарга алып келүү жолдорун талкуу жүргүзүлдү. Бүгүнкү күнү биздин жаштар ар бир багыт боюнча көңүл буруп, өзүнүн салымын кошуп жүрүшөт. Бирок ошондой эле кемчиликтер да, кыйынчылыктар да бар. Мамлекет тарабынан дайыма биздин жаштарга колдоо жана жардам көрсөтүлөт. Жыйындын жыйынтыктоочу бөлүгүндө жаштар форумду уюштуруу боюнча сунуштарын беришти. Алардын арасында жаштар уюмдарынын ишмердүүлүгүн камтыган видео презентациялар, жаштар арасындагы негизги көйгөйлөрдү талкуулоо жана аларды чечүү жолдору каралды. Ар бирөөбүз өзүбүздүн айылыбызда, шаарыбызда бир иш кылып атабыз, бир салым кошолу деп атабыз. Бирок мындай биргеликтүү иш болбой атат да. Ошол Кудайым буйрса апрель айында чоң форум өтүп өткөн, жаштар форуму. Ошакта дагы жаңы жаштарга дагы бир тажрыйба болсо дейбиз. Ушул өзүбүз баскан жолдон бир бөлүшсөк. Эң негизгиси ушул областтык деңгээлде бир программа болот деп ишенем. Программа болсо, анан ушул бюджет менен бекитилип, анан ушул одноразовый иш-чара эмес, мындай ай сайын же болбосо квартал сайын чогулуп турабыз деп атат. Ошол баардык райондордон, айылдарда бир мамлекетибизге, айылыбызга салым кошо турган бир иш-чараларды өткөзсөк деген ишеним бар. Келечек жаштарда бүгүнкү жыйын жаштардын коомдук иштерге активдүү аралашып, өз аймактарынын өнүгүүсүнө салым кошуп жатканын дагы бир жолу көрсөттү. Жаштар форуму болсо алардын идеяларын ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Демек, келечекке болгон көз караш, өнүгүү жолдору жана өзгөрүүлөрдүн башаты дал ушул жаштардын колунда. Азыр бюджетке сиз азыр абдан жакшы айтып кеттиңиз, инфраструктура боюнча. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Өспүрүм балдардын, жаштар